Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Fatiha süresindeki ayrım paydalar. Şeyh Salih Fawzan Hafizahullah'ın düşündürmesi menен. Fatiha süresini biz har bir nafil namaz bolobу, sünnet namazbı, parstабы, har bir namazda okuyubuz. Bul namazdын rükününe kiret. Эң көп кайталанган нерсе. Айрым учурларда адамдар ушуну күндө окуса дагы ичиндеги маанилерден унутуп калышы мүмкүн. Пайдаларын эске албай калышы мүмкүн. Эскерткин эскертүү пайда берет. Ушул тараптан жана ошондой эле биз Куранга ой жүгүртүүгө, акыл калчоого буйрулганбыз. Аллах таалам Куранны көп жеринде эскерткен. Адамдар эстесин, акыл калчасын, ой жүгүрсүн, маанилерин түшүнсүн деп чакырык кылган. Мына ошондо Фатиха сүрөсү Курандын энеси деп коет, негизи дейт. Бүт Курандагы негизги нерселер Фатиха сүрөсүнө кайтат дейт. Ошонун негизинде Фатиха сүрөсүндөгү пайдаларды өтөбүз Аллахтын жардамы менен. Аллах таалам Куранда Хижр сүрөсүндө 87-аятында «Валакад атайна саб'ан минал масани вал Кур'анил азим» деген. Биз чындыгында сага ушул саба масанини түшүрдүк жана улук Куранды бердик. Куранды өзүнчө айтып жана ошондой эле Фатиха сүрөсүндөгү 7 аятты өзгөчө белгилеп эскерген дейт. Фатиха сүрөсүнүн бир нече аттары бар. Саба масани дейт. Себеби бул 7 аят кайра намазда кайталанат. Жана Курандын энеси дейт. Курандын энеси деген сөзү Курандагы бардык нерселер Фатиха сүрөсүнө кайтат деген сөз. Негиздердин баары. Бүт маанини айтпайт. Курандагы негизги максат жагынан камтылган нерселер, негизги максаттар жана ушу Фатиха сүрөсүндө камтылат деген. Жана ошондой эле хадис кудсиде дагы Фатиха сүрөсүн соля деп келген. Мындайча айтканда дуа, намаз катарында эскерген. Аллах таалам айтат экен: "Мен кулум менен ортосунда ушул экиге бөлдүм" деп намазды. Фатиха сүрөсүн эскерген да. Алхамдулиллахи Роббил аламин, аламдардын Роббисине мактоо болсун дегенде Аллах таалам жооп берет экен. Сиз элестетиңиз, намазда турасыз. Алхамдулиллахи Роббил аламин деп окуганда Аллах таалам жооп кайтарат. Хамидани абди, кулум мени мактады деп. Эгерде Ар-Рахмани Рахим десеңиз, Аллах таалам жооп берет. Асна алейя абди, кулум мага мактоо сана даңктап дагы эскерди деп. Ва иза кала малик яумиддин, эгерде кулум кыямат кайымдын падышасы деп мени эскергенде, мени улуктады деп айтат экен. Аллах таалам жооп берет экен. Кулум мени улуктады деп, даңктады деп. Ияка на'буду ва ияка настаин деп айтканда Аллах таалам эмне дейт экен? Хада байни ва байна абди нисфайн. Бул кулум менен ортобуздагы нерсе депчи. Мени менен кулумдун ортосундагы нерсе. Экиге бөлдүм дейт экен. Кулум эмнени сураса, ошол болсун деп. Экиге бөлдүм дегени Алхамдулиллахи Роббил аламин, Ар-Рахмани Рахим, Малик яумиддинге чейин бул бүт Аллахка арналган, Аллахты мактап, даңазалаган сана хамдтар болду. Байкасаңыздар, Аллах ырайымдуу, мээримдүү, ал кыямат кайымдын падышасы, аламдардын Роббиси деген. Анан ушул жерден баш кийин Аллах таалам бизге берип атат мүмкүнчүлүктү. Сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз деп. Эхдена сыратал мустаким, бизди түз жолго сал, адашкандардын жолуна эмес же каарыңа калгандардын жолуна эмес деп. Мына ушул нерсе кулумдун сураганы болсун дейт. Эмне сураган болсо, мындайча айтканда мен ошону берем деген сөз. Бул жерде дуа же намаз деп айтканды Фатиха сүрөсүн айткан деген. Экиге бөлдүм. Жарымы мага, жарымы кулума деп. Мага дегени мактап даңктаганы, хамд сана айтканы. Ал эми калганын бардыгы кулумдун сураганы деген. Мындайча айтканда сиз ар бир намазда окуп атканыңызда Аллах тааламдын китебин окуу менен бирге Аллах тааламдан сиз дуа кылып суранып атасыз. Мына ушул нерсени жүрөк менен туюп эске алыш керек, билиш керек. Аллах тааламды мактап, даңктап, андан кийин эле сиз суранып атасыз. Сенден гана суранам, сага гана ибадат кылам, мени түз жолго сал, адашкандын жолуна эмес, каарыңа калгандын жолуна эмес деп. Ошондой эле Фатиха сүрөсү Рукия деген да аты бар. Жана жетиштүү деген да аты бар. Кафия, Рукия деген пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жашоосунда эле ушул ат менен белгилүү болуп эскерген. Рукия деген жанагы дем салууга колдоно турган сөз да. Мындайча айтканда Фатиха шыпа. Эгерде Фатиха сүрөсү менен дем сала турган болсоңуз,
хадистер келген. Бул шыпа. Сахабалардын айрымдары бир жерде болуп калышат. Анан ал жерде ушу тамактары түгөнүп, ошол жердеги айылдын башчысынын бирөөнүндө бир нерсе чагып алат да, ошо ооруп жатып калат. Анан сахабалардан сурайт жардам берип коюшун, мындайча айтканда дем салып коюшун. Анан сахабалар Фатиха сүрөсү менен дем салат. Дем салганда тигил адам эч оорубагандай туруп басып кетет да. Мына ушул Фатиха сүрөсү менен окуп дем салган деп айтат. Анан алар койдун бир этин берип акысына. Мына ошону жеп ары сапарын улашкан. Анан пайгамбар алейхиссалату вассаламга келгенде ушул кабарды эскерет. Мына ошондо пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү да эскерген, ал деген Фатиха сүрөсү рукуяго деп. Билесиңерби, ал Фатиха сүрөсү рукуяго, Фатиха сүрөсү дем сала турган рукуя дегенде аты барго деп. Бул ушундай улуу сүрө дагы бир пайдаларынан. Ушул эле жетиштүү. Намазда бул сүрөнү ар бир рекетте окутуп койгону бизге парз кылып, жана ошондой эле намаздын рүкүнүндө кылып койгондугунда. Мунсуз намаз болбойт. Ар бир рекетте окулат. Бул дагы Фатиха сүрөсүнүн улуу экенинен кабар берет. Жана ошондой эле улуу маанилер камтылган бул Фатиха сүрөсүндө. Альхамдулиллахи роббил аламин дегенде, ааламдардын роббиси дегенде, сиз Аллах Тааламдын бүт негизги кудуретин эскертип атасыз. Рубубиясын, Аллах Тааламдын жаратканын жана тирилтүү экенин, өлтүрөт экенин, ааламдарды башкарып турганын, тарбиялап турганын, көзөмөлдөп турганын, өзү ырызык берип турганына баарына далалат кылган аят бул. Ар-Рахман Рахим, Малики Яумиддин. Бул жерде Аллах Тааламдын ысым сыпаттары эскерилип турат. Эми Ияка набуду ва Ияка настаин дегенде, бул аятта Аллах Тааламга болгон кулчулук, ибадаттын туу чокусу эскерилип турат. Мейли жардам суроо жактан болсун, мейли Аллахка кулчулук кылып ибадат кылуу жактан болсун, таухидул убудия деп коет. Аллахка болгон кулчулук ибадат. Мына ушул 3 маанинин теңин Фатиха сүрөсүнүн алгачкы 3 аятында камтып турат. Мына ошондой эле бул аятта кийин дуалар камтылып турат, жаңы айткандай. Ва тадамманат науид дуа. Дуанын 2 түрү тең камтылган. Билесиздер, дуа 2 түрлүү болот. Ибадат дуасы бар, анан кажет дуасы бар. Ибадат дуасы деген Аллах Тааламды мактап, таңтап, зикир кылып эскерген нерсенин бардыгы ибадат дуага кирет. Ал эми кажет, маселе дуа дегени сиз жалынып, жалбарып Кудайдан суранган талап нерселериңиз. Ошонун бардыгы маселе дуага кирет. Мына ушул 2 нерсе тең Фатиха сүрөсүндө камтылган. Мисалы Альхамдулиллахи роббил аламин, Ар-Рахман Рахим, Малики Яумиддин дегенде дуанын кайсы түрүнө кирет? Ибадат дуасына кирди. Эмнеге? Себеби Аллах Тааламды мактап, таңтап эскерилди. Ал эми маселе кажет дуасы кайсы жерде десеңиз, ал жерде Нас-сиротал мустаким, сиротал лазина ан'амта алейхим дегенден баштап сиз же болбосо Ияка настаин деген баштап, сенден гана жардам сурайм, бизди туура жолго салгын, өзүң ыраазы болгон дордун жолуна жана каарыңа калып же адашкандардын жолуна салба деген. Бул жерде кажет, талап дуа камтылган. Мындайча айтканда дуанын 2 түрү тең камтылып атат. Ошон үчүн Фатиха сүрөсүнөн бүтүп доллин дегенде амин деп айтабыз. Неге? Аллахым кабыл кыл деген сөз. Мына ушул нерсени ишке ашса экен, өзүң кабыл кылсаң экен, бизге ушуга ийгилик берсең экен, билип амал кылбай каарыңа калып калгандардан эмес, илимге көңүл бурбай таштап коюп адашып калгандардын жолунан эмес, жана эң чоң жакшылык болгон хидаят, түз жол. Мына ушул нерсени бизге бере көр. Сенин өзүңөн гана жардам сурайбыз деп бүт дуалар камтылып атат да. Анан ушул нерсени кабыл кыла көр деген сөз. Адамдын жашоодо эң чоң бакыт адамдын түз жолдо болушу. Аллах Тааламдын ыраазылыгына жетиши. Бул эң чоң бакыт. Канча бийлик болсун, байлык болсун, канча жакшылыкка жетип, бирок Аллах Тааламды жоготуп, хидаяттан алыс болгон болсо, ал эч нерсеге жеткен жок. Арзыбаган жашоодо, убактылуу өмүрдө 50 жыл, 60 жыл, 70 жашап тышкап өтүп кетет, бирок акыретин куруткан болот. Ошон үчүн хидаятка эч нерсе жетпейт. Көп Аллах Тааламдан туура жолго салынуу, хидаятка салынуу көп сураныш керек. Мына ошон үчүн улуу нерсе болгон үчүн Ихдинас-сиротал мустаким деп 4-аятында эң биринчи хидаяттан башта. Хидаят деген бул туура жол, түз жол, Аллах Таалам ыраазы боло турган жол. Аллах Тааламдын каарына калган же болбосо билбей адашкан, илимге көңүл бурбай адашып кеткендер. Адамдар ошо эки эле бөлүнөт. Кээде билип туруп амал кылбайт,
Кээ бирлер болсо же илимден жүз бурат, же үйрөнбөйт. Андай адамдар адашат. Экинчи тараптар билип туруп же амал кылбайт, илимине каршы келет. Мына ошондой. Дагы бир пайдалардан Фатиха сүрөсүндө Роббил аламин деп айтып атканда, ааламдардын Роббиси дегенде, биз айттык, Роб деген сөз эмнелерди камтыйт? Жаратканы, толук ырыскысын берип, көзөмөлдөп, ошону жаратып, өстүрүп, чоңойтуп, камсыздап турганды айтат да. Мына ошонун биринде ааламдардын Роббиси дегенде, адамдарды Алла таалам мен силерге акыл бердим, мени таанып алгыла деп таштап салган жок. Бизге кандай ырыскы берип аткан болсо Алла таалам, так ошондой ааламдагы адамдарга Алла таалам өзүнүн китебин түшүрүп, Куранды жол көргөзүп, китебин эле түшүрүп койбостон, пайгамбарларын жөнөтүп, адамдардын арасынан эмне ушул хидаятты үйрөтүш үчүн, аларды тарбиялаш үчүн, туура жолду көргөзүш үчүн. Мына ушул дагы Алла тааламдын камкордугунан, боорукерлигинен, ырайымынан, ааламдардын Роббиси экенинен кандай азык берип турган болсо, ошондой эле акыреттин жолун, өзүнүн ыраазы боло турган жолун дагы китебин түшүрүп, пайгамбарларын жөнөтүп, бизди камсыздап Алла таалам көргөзүп турду деген маани дагы камтыйт деп атат. Ошондой айтып атпайбы, ихдина сиратал мустаким. Аллахым бизди туура жолго сал дегенде, туура жолго түшүү мүмкүн эмес. Элестетиңизде, туура жолго түшүү мүмкүн эмес. Тек гана пайгамбарлардын жолу менен гана, алардын сөзү менен гана, көрсөтмөсү менен гана, багыты менен гана биз ушул жолду билдик. Эгерде пайгамбар болбогондо биз билбейт элек бул жолду. Алла таалам ошон үчүн аалымдар айтат, Аллахка жолдор жабык деген. Тек гана ушул пайгамбардын жолу менен гана. Аллахка жолдор жабык. Мындай чыкканда, сен туура жолду Аллах каалагандай ибадат кылып, Аллахтын ыраазылыгына жетүү мүмкүн эмес пайгамбар болбосо. Ал пайгамбарды Аллах таалам бизге жөнөттү. Куранды түшүрдүм, өзүңөр түшүнүп алгыла, акыл калчап үйрөнүп алгыла деп да кылган жок Алла таалам. Же пайгамбар жөнөтүп, китеп жөнөтпөй койгон жок. Экөөнүн тең. Китебин да түшүрдү, пайгамбарын да жөнөттү. Бул да Алла таалам бизге болгон жакшылыгы, ырайымы. Жана ошондой эле дагы пайдалардан Фатиха сүрөсүндө бир нече адашкан топторго дагы жооптор бар. Элестетиңиздер, Фатиха сүрөсүндө ошол эле атеисттерге, Алла тааламды жокко чыгарган, Кудай жок деп, аалам өзү жаралып калды дегендерге, бул ааламдын жаратуучусу жок, жөн эле взрыв болгон, өлгөндөн кийин жок болуп кетебиз, тияк бияк жөн эле дегенде, аларга дагы Алла таалам бул сүрөдө жооп берген. Эмне деп? Роббил аламин. Бул ааламдардын Роббиси бар, жөн эле жаралган жок, же өзү эле взрыв болуп пайда болуп калган жок. Бул ааламдардын Роббиси менмин деп атат Алла таалам. Альхамдулилля, Аллахка мактоолор болсун. Бул Аллах таалам ошо ааламдардын Роббиси экенине. Ал жараткан экендигине. Ал өзү көзөмөлүнө алып, жакшылыктарын жаадырып, өзү оңдоп, ээлик кылып тургандыгынан кабар берген. Роб дегенде биз айттык, жараткандыгы, ээлик кылгандыгы, рызкы берип тургандыгы, көзөмөлдөп турган бардыгы ушу Роб сыпатына кирет. Ар бир ишенбеген, Кудайды жокко чыгарган адамдарга жооп. Жана ошондой эле мушриктерге да, Аллахка кошуп дагы бир нерселерди сыйынгандарга да жооп бар бул. Эмне деген жооп? Ияка набуду деген. Сага гана сыйынабыз деген. Алла таалам бизге мындай айтканда үйрөтүп атат. Эй кулдарым, силер ушул сөздү айткыла. Мына ушундай кылып ибадат кылгыла. Сага гана сыйынабыз деген. Сыйынабыз сага жана башкага деп келген жок. Ушу биринчи сөз алдында келди да. Сага гана сыйынабыз. Мындай чыкканда, Аллахтан башкага эч кимге сыйынылбайт, Аллахка шерик кошуп дагы сыйынбайт. Бул жалпы Аллахка кошуп сыйынган адамдардын бардыгына эмне экен? Жооп катары. Анын жолу туура эмес экендигине, ибадаты туура эмес экендигине Аллах таалам каалайт экен, ал өзүнө гана эч кимди шерик кылбастан, кошпостон ибадат кылыштыкты. Жана бир нече ушу секталарга, тайпаларга, тагдырды жокко чыгаргандарга, ошондой эле Аллах тааламдын ысым сыпаттарын бурмалап жокко чыгаргандарга дагы жооптор бар. Себеби бурмалагандар, Аллахтын ысым сыпатын жокко чыгаргандарга да жооптор бар. Алла таалам ачык өзү ааламдардын Роббиси экенине, ал ырайымдуу экенине, мээримдүү экенине, кыямат кайымдын падышасы экенин бүт эскерген ысым сыпаттары менен. Жана ошондой эле кыямат кайымды жокко чыгаргандарга да жооп бар. Кыямат кайым болбойт, сурак болбойт деген дагы түшүнүктөгү адамдар бар да. Мына ошолорго да жооп бар. Эмне дейт? Малик яумиддин.
ал кыямат күндүн жаза берүүчү ээси, жаза берүүчү, эсеп кысап кылуучу деген маанини камтыйт. Кыямат күнүндө адамдардын акыбалына жараша, сооп күнөөсүнө жараша адилеттүү Алла таалам өз адилеттүүлүгү менен, ырайым менен суракка алат, эсеп кысап алат деген амалдарына жараша сообун берет, күнөөлөрүнө жараша жазасын берет деген маанини камтыйт Малик Яумиддин. Чыныгы падыша. Ал эми бул дүйнөдөгү падышалар десе, эмнеге кыямат кайым падышасы деди? Ал эми бул дүйнөдөгү падышалар эки түрлүү болот. Падышачылыгынан, бийлигинен ажырайт. Же өлөт биринчи, өзү өлүп калат. Же бийлигинен өлгөнгө чейин ажырап калат. Ал эми туруктуу, түбөлүктүү, чыныгы падыша бул Аллах таалам. Эч убакта өлбөйт, эч убакта бийлигинен Аллах таалам өзүнүн мүлкүнөн ажырап калбайт. Чыныгы падыша ээси. Кыямат кайымда бүт адамдарга амалдарына жараша, акыбалдарына жараша өз адилеттүүлүгү менен, ырайым менен жазасын жана жакшылыгын берет деген сөз. Жана ошондой эле дагы пайдалардан Фатиха сүрөсүндө дагы жооп бар. Кимдерге жооп бар? Ар бир билген, илимине билген адамдарга амал кылбай жүрө берин. Келебай илимди угуп эле кой, же билсең эле жетиштүү, жүрөгүң таза болсо болду деп жүргөн адамдар, ушундай түшүнүктүү адамдар бар. Жок, билгенден кийин биз жөнө билиш үчүн эмес, билип амал кылыш үчүн үйрөнөбүз. Мындайларды Алла таалам магдуби деп, алар Аллахтын ачуусуна тийген, Аллахтын каарына калган адамдар катары сүрөттөгөн. Бул сап башында ушуларда ким турат? Яхудтар. Жөөттөр Алла тааламдын каарына калып, билген илимдерин жашырып, билсе да амал кылбай, ушундай абалга кептелген. Эгерде биз дагы билип туруп амал кылбай турган болсок, анда ушулардын тобуна кирип калабыз, Алла сактасын. Эмне деген жооп де? Жооп ошо билип эле койсоң жетиштүү. Ла илаха айтып койсоң эле жетиштүү. Жүрөгүң таза болсо болду деп жүрүп аткан адамдарга баарына жооп катары. Билип эле коюш жетиштүү эмес, билген илимге амал кылуу. Билген илимге каршы мамиле кылбоо. Ла илаха иллалла дедиңби? Мусулман болдуң, жалгыз Аллах өзү гана ибадатка татыктуу экенин мойнуңа алгандан кийин өзүнө гана ибадат кылышың керек деген сөз. Жана ошондой эле дагы кимдерге жооп бар? Бул жерде дагы мен анда билбей эле коеюн, билип алсаң жүк болот экен, анан көрчө билбей эле жүрөйүн деген да адамдар бар. Аларга да жооп бар. Булар адашкан адамдар. Албетте илимди билбегенден, илимге умтулбагандайын үйрөнбөгөн адам эмне кылат? Кетирин кылат же адашат. Алла таалам аларга дагы валаддолин, мына ушундайлардан болуп калбагыла. Ушулардан болуп калбайын деп дуа кылгыла деп атат. Же билип туруп амал кылбагандар, же билбей туруп адашкандар. Же билбесең, жүз бурасың илимден, алыстайсың, үйрөнбөйсүң, анан адашасың. Алла сактасын. Ошон үчүн экөө тең коркунучтуу. Туурасы биз илимге, жакшылыкка умтулушубуз керек, колубуздан келгенче билгенибизге амал кылып, аракетүндө жүрүшүбүз керек. Динден деп, ушул динде бар деп бидат кылгандарга дагы жооп бар. Диндеги жок нерселерди жасагандарга дагы жооп бар. Жаңылык нерселердин баардыгын динге таандык кылып, Аллах таала мындай нерсени түшүрбөсө дагы, пайгамбар алейхиссалату вассалам мындай нерсени көрсөтпөсө дагы, мына ушул динде бар сооп аласыңар деп кылгандарга дагы жооп бар. Алар дагы дойлиндер кирет дейт ал. Бурмалагандар, өзгөрткөндөр, жаңылык киргизгендер, бир ырым-жырымдарды, жок нерселерди киргизип алып туруп, ушул сап башында кимдер турат? Бул христиандар да ушундай кылышкан. Кудайдын баласы бар. Жебирейилге бир нерсени айткан болсо, Иса пайгамбарды баласы кылып алат, бир туруп кыздары кылып алат, периштелерди, бир туруп Кудай өзү дейт. Бул Иса. Бир туруп мына мындай кылсаңар ушундай болуп күнөөңөр кечирилет деп эч бир пайгамбар көргөзбөгөн, Аллах таалам өкүм кылып Куранда же Инжилде мурункуларга түшүрбөгөн нерселерди алып алып туруп адамдарга көргөзгөн. Ушунун баардыгы жаңылык, бул чоң ширктен кийинки эле чоң күнөөлөрдүн бири болуп саналат. Валят долин деген адашкандар дегенде билбей илимден билбей адашат, жана ошондой эле динге жаңылык киргизип деле адам адашат. Ушун дин деп көргөзгөн. Ушуларга дагы жооп бар деген шейх. Жалпысынан бул Фатиха сүрөсүндө өтө көп пайдалар бар тууган. Ошон үчүн Курандын негизи деген ушул сөз. Курандагы негиздердин баардыгы Фатиха сүрөсүнө кайтат дегени да ушул.